بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы чоң ата, чоң энелерибиздин изи. Тагыраагы биз жашап жаткан мекенге болгон сүйүүбүз жөнүндө. Инна хуббал ватан гариза фитрия фил инсан. Мекенге болгон инсандын сүйүүсү ал табиятынан. Аллах жаратканда аны табиятынан мекенге болгон сүйүүсү менен жаратат. Ар бирибиз ымыркай болуп энеден төрөлдүк. Азыр акыл калчап, жакшы менен жаманды ажыратып, алыска арканды узун таштап тиктей турган баам парасатта турганда, төрөлгөн ымыркайдын энеден жаңы төрөлгөндө эле ыңалап ыйлаган ыйын угабызда таң калабыз. Неге ыйлайт экен деп. 9 ай өзүнүн апасынын курсагынын ичин мекен катары таанып калган наристе жарык дүйнөгө келиши менен ал өзүнүн энесинин курсагындагы ички мекенин сагынып ыйлаарын ал илимпоздор ушинтип тастыктайт. Карагыла, наристе да ымыркай дагы апасынын курсагы болгон мекенин сагынып ыйлап аткандан кийин анан дагы эмне деген сөз кошо аласыз ушул жерге. Же ол болсо бир көчөттү экинчи жерге көчүргөнүңүздө дагы анын көктөп кетиши, мөмө алышы оор нерсе. Өзүңүздүн багыңыздын ичиндеги бурчунан бир бурчуна экинчи бурчка котосоңуз ал эчтенсемес, анткени ал топурактын жынысы бир. Башка шаардан экинчи шаарга, башка өлкөдөн экинчи өлкөгө көчөт алып келип, көчүрүп тигүү өзүнчө бир түйшүк проблема. Ошон үчүн башка өлкөдөн көчүрүлүп келген көчөттөрдүн тамырында эгерде топурагы болсо өзүнүн, ошол өлкөдөгү топурагы менен келсе, бул өлкөнүн топурагына кошулуп, өзүн кадимкидей ырастап, бой тартып кеткенге чамасы жетет дейт көчөттүн. Караң, көчөттө болсо өзүнүн бой тартып калгандагы өз түпкү мекенин топурагына сиңип чоңойот. Экинчи өлкөнүн топурагына келгенде кадимкидей өгөйлөнөт деп атат. Алыска барбайлы, өзүбүз дайыма жеп жүргөн күрүч, аны аш дейбиз биз. Биз демдесек момундай болуп калды, биз момундай күрүч бассак тигиндей болуп калды деген адамдарды угасыз. Мен да сурадым. Бир күрүч эккен кишиден сурадым. Эмнеге ушундай болот десем, ошол айтып таң калтырып атат. Устаз, күрүч өзүнүн бышкан палында эгерде кайсы суу менен суугарылып бышса, ошол суудан алып барып Москвага барып, Нью-Йоркко барып бассаңыз деле ушул жердегидей эң мыкты даам берет. Караң, күрүч да өзүнүн суусун эңсейт дейт. Эгерде башка суу куюлуп демделсе, андан өгөйлөнүп, чыңалып быша албайт. Карабайсызбы? Жемиштер ушундай болуп аткандан кийин акылы бар инсан ал мекенге болгон табигый сүйүүсү таптакыр башка да. Вама мин инсан илля ва я'таз би ватани. Ар бир инсан өзүнүн мекени менен сыймыктанып жашайт. Ал мейли жакшы болсун, жаман болсун. Анткени ал мекен махду сабах, анткени ал мекен инсандын наристелик бешиги. Менин мекеним, менин наристелик бешигим. Кичине кас-кас туруп, бир-эки кадам таштагандагы тепкичи, ومرتع طفولته анын балалык бакчасы, وملجأ كهولته анын жигиттик казыгы ошол жерде айланып ойнойт. ومنبع ذكرياته анын эскерме, эстөөчү булагы,
Анан чоң ата, чоң энелеринин изи. Биздин бабаларыбыздын изи калган бул жерде мекенде. Wa ma'wa abna'ihi wa ahfadihi. Анан уул, небере, чебере кыбыраларынын жаздыктанып жата турган жастыгы барыш ушул мекен. Аллахым мекенден алыстатпасын. Азыр ушул учурда эгер биздин да силердикиндей мекенибиз болгондо деп мекени жок, мекен үчүн тамшангандар канча. Бирок мекени бар болуп туруп, өзүнүн элин, жерин, мекенин аздектеп кадырына жетпей булгап аткандар четтен табылат. Жада калса, айванаттар дагы өз мекенинен көчүрүлүп, экинчи бир жерге алып келинсе, аларда кадиреси өзүн жоготот, салмагын жоготот, жемин жебейт, сайраганын токтотот. Чындап айтканда, канаттуу үчүн жибек төшөп, алтындан капас жасасаңыз деле өзүнүн тумшугу менен тиштеп, арбайган, тарбайган алып келген чырпыгы ал үчүн эң мыкты уя. Балыктар дагы яқта алаф амял, миңдеген чакырымдар жем жеп курсагын тойгоз үчүн мекенин таштап кетет, бирок мен үчүн суу баары бир да деңизден асты дебейт. Ал дагы энесинен туулуп өскөн, суунун ичиндеги чектелген өзүнүн мекенине кайтып келет деп атат. Субханаллах. Асмаи айтат. 3 түрдүү айбанатта 3 түрдүү кыслет бар. Биринчиси төө деген ушундай бир мекенчил келет. Аны миңдеген чакырымдар алыс алып барып иштетип таштап койсоң да баары бир өзүнүн мекенин таап келет. Субханаллах. Төөчөлүк жокпузбу? Ваттайр канаттуу. Миңдеген чакырымдар тоо ашат. Океан деңиздин үстүнөн учат. Бизге азыр келген куштар келе баштады. Бирок күн сууп калганда кайрадан ал өзүнүн ысык өлкөдөгү мекенине кайтат. Кайра бул жерден жумурткалап, балапан басып, аны жетилтип өстүрүү үчүн кайра ушул мекенге келет. Эч качан адашып калбайт. Канаттууда ушунчалык мекенчил келет. Үчүнчүсү кайсыл десе, үчүнчүсү инсана, адам. Иля ватани ва ин кана гайруху аксар наф'ан. Башка өлкө пайдалуураак болсо да, ал өз өлкөсүн, өз мекенин өйдө коет инсан. Ошон үчүн элибизде өзгө элде султан болгуча, өз элиңде ултан бол деп бекер айтылып атыр. Ултан деген ал согунчок. Согунчоктун тебеленген жери. Сен өз өлкөңдө тебеленди болсоң дагы өз мекениңдесиң. Өзүңдүн мекениңдесиң. Башка элде падыша болуп өз өлкөңдү сагынгандан көрө. Андыктан Абдуллах ибн Аббас риваят кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Меккеге карап туруп, Меккеден чыгарылып атканда, туган уругу кууп чыгарып атканда дөңгө чыгып туруп бурулуп, "Ма атайбак мин балад ва ахаббак илайя ва лаула анна қауми ахраджуни минк ма саканту гайрак." Не бир укмуш көркөм шаарсың, ушунчалык кооз сулуусуң, мен үчүн ушунчалык сүйүктүүсүң. Эгерде өзүмдүн тууган уругум ушул жерден мени чыгарбаганда, мен сенден башка эч бир мекенди тандамак эмесмин деп пайгамбар ыйлаган. Меккеден чыгып баратып. Имам Абу Бакр ибн ал-Араби ал-Малики мындай дейт. Биздин уламаларыбыз, бизге чейинки эң мыкты жогорку даражадагы алымдар, "Фаламма qada Муса al-ajal", Муса пайгамбардын өмүрүнүн аягында Муса пайгамбар өзүнүн үй бүлөсүнө, жора жолдош сахабаларына ушундай керезин айтты. "Мени өз мекениме кайтарасыңар го" деди. Субханаллах. Муса пайгамбар. "Мени өз мекениме кайтарасыңар го" деди. Анткени инсандын өз мекенине барууда кыңкыстап, онтоп ооруп жаткан оорусуна да шыпа тапкандай сезилет. Ооба, албетте, алыстан өз мекенине кайтып келүүдө
dalay korkunçlar kütüp duradi. Düşman boluşu mümkün. Suuq, orta jolda oorusu köçüp, dağı katı oorup kalışı ıhtimal. Bирок baribir ve tuallil xawatir mekenine kelüde göngül jaylanatda deydi. Karabaysызбы, Musa paygambar ömürün ayağında mekenime kaytargıla degen. Allah, mekenge bolgan süyü. İbn Şihab rivayet kıladı. قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimizin jubaylarına jana müminlerden ayallarına ali hicab ayatı Allah Ta'aladan düşelegile. Oşol uçurda Mekke'den Asil degen jigit geldi. Al Ayşe nebizge tuğan ele. Peygamberimizin Ayşe nebizden kabar alğanı geldi. Asil gelgende Peygamber yok ele. Ayşe nebiz aytdı, kir oltur dedi. Alaqbaldı soraşıp, tuğan uruqtun büt barın den soluğun sıra bütköndeyin Ayşe nebiz Asil tuğanından kayfa ahidde Makka. Mekke'ni kantıp taştap geldin. Mekke kanday dedi. Kara. Ayşe nebiz Madina'da turadi. Ortalığı 415 kilometre, 435 kilometre. Mekke kanday dedi. Asil aytdı. O mektep ahsaba cenabuha. Kaptalları, koktuları kök bolup şunday bir şamalga çöbü özünçe bir oňga bir solga ırgalyp atat. Biadat bathauha tegizligi appak bolgan çöp menen timele gilen bolup töşölüp kalgan. Anda jakşı. Kiçine çay içip yesala tur dep astına karanday su menen kurma koydu. Göbötpey Peygamber geldi. Peygamber gelince otura tur dedi. Peygamber gelip salamdaşıp bütkönden keyin Asil, hoş gelipsin. Mekke kanday dedi Peygamberimiz. Subhanallah. Ankeni Peygamberimiz Mekke'de türölgön. Ayşe nebizden Mekke'de türölgön. Kindi kan tamgan jeri Mekke'nin sagınıp surap atar. O Allah nelsi Mekke degen uşunday. Jayıtı kökmök bolup timele şiber. Tegizligi bolsa apapak bolgan çöp menen töşölüp kalgan. İzhir degen bayağı çöp nigedir koyu boldu deysiz. Timele emi çiyeler mömösüş ıldığı qarap salanglaydı. Uşinti aytып atkanda Peygamber hasbuk ya Asil la tahsinna. Asil boldu jetşet. Meni köp kaygırta örbeti kıcalat kılıp. Mekenin aytkan sayın Peygamberin közünden jaş kuyulup atat. Anı maktap aytkan sayın Peygamber öksüp atat. Ildığı qarap ыйлап atat. Subhanallah. Meken al barыбыз üçün kımbat. Barыбыз üçün kımbat. Oşonda en kımbat bolgan mekendi dagı bölündürüp tükürgön, bulgagan, taştaganlar üçün bul mekendin bası jok alarda. Alar üçün mekendin kadırı jok. Bir Arabi de çölde yaşagan Arabi'den soraştı. Silerde takır bir darak jok kölökölöyin deseňer. Gün çak düşkö töge gelip kalgan uçurda töň menen hiç kimge aýdap baratasың. Uşunday ısıdın. Oşonda kanday kılasыңар? Kantip esalasыңар siler dep suraştı. Al mintip atat. Yemşi ahaduna milan fayarfud arqa thumma yunsib asa ve yalqa alayha kisa. Ne degen çakırımdardy basabız tö menen hiç kimnin arkasından. Peşineden ıldı akkan ter özünçe bir şor. Oşol uçurda esalaylı dep tayanıp bara jatkan tayagыбызды kumga matara sayıp jelkege taştalgan çepkendi aga ile koyup oşondan payda bolgan kölököge yeclis fi feyhi yektalur rih. Ança betти sılap ötkönle şamal bolbasa oşoga da murundu öýdö kötörüp ne bir okmuş şamal dep özüm saygan tayagımma ilgen çepkenimdin bolor bolbos kölökösüne başımды katıp oturam. Oşonda da
فَكَأَنَّهُ فِي اِوَانِ كِسْرَى Men İran'dın padişaları Bermet tacısında oturganday oturamga çirkin dep boyun kötürgen eken. Meken har kim üçün kımbat da. Kum bolobu, say bolobu, jar bolobu. Meken da jeri göçüp atat. Çındап aytkanda bir 5-10 үйдү мунул жактагы адырдан ылай суйлуп gömüp kalgan. Өкмөт барып ал жерде көчүрүлө десе, эми ушул жерде жашай берсек жакшы болот эле деп, кайра ошол жерде калып калгандар бар. Сурагыла ишемесең ошолордон. Элди, ошол жерде тургундарды gömüp калган жерди атайын өкмөт мүрзө кылып тосуп койгон, болду ошол жерде калып кетти, эми казбайбыз деп. Бирок тияктагы gömülбөй, кырсыктан артта сак калгандар дагы деле ошол жерди мекен тутуп келе жатат. Көчүүсү шарт, аядан чыгып кетүүсү тез болуш керек болсо деле, мекен алар үчүн кымбат. Эгер билсеңиз, мекенге болгон сүйүү бул мекенди абат кылып көрктөндүрүү, ушуну бир билиң. Hazrat Umar ibn Khattab "Lawla hubbul watan la khariba baladus su." Эгерде мекенге болгон сүйүү инсанда Аллах тараптан табигый берилбегенде, анда анын жашаган өлкөсү мекени небак быт жыты чыгып бузулмак. Акыры Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам инсан көзөткөндөн кийин анын мүрзөсүнө тынбай тездик менен агып турган каналдагы суудай болуп сообу жетип бара турган жети иши бар. Жети иши бар деп атат. Кайсыл десе, Пайгамбарыбыз айтат: салып койгон жолунун сообу, казып койгон арыгынын, тигип койгон көчөтүнүн. Ушул сөздөрдө жакшылап көңүл бурсаңыз, салып койгон жолунун, казып койгон арыгынын, тигип койгон көчөтүнүн, куруп койгон мечитинин сообу жетип турат деди. Ушул жерде төртөөнү айтты. Төртөөнү тең мекенге болгон сый, анан мекенге болгон камылга, ага болгон даярдык, жардам. Жол куруу болсо мекенди сыйлоо, абат кылуу болуп атат, көрктөндүрүү. Көчөт тиксе, демек бир жерди көрктөндүрөйүн деп атат. Арык казса, демек жол четинен, жолду бузбай суу чети менен кетсин деп атат. Мечит курса, же болбосо бир имарат курса, мектеп курса, демек мекенге болгон кол кабышы. Ал мекенге болгон сүйүүсүнөн улам ушулар жасап атат. Биз бир гана сооп жагын айтабыз да кээде. Бирок мекенге болгон сүйүүсүн да ушул жерде даңазалап кетишибиз керек. Ибн Зубайр айтат: адамдарга өзүнүн пайдасы үчүн берилген олжодон көрө өз мекенине болгон сөз айтылса, анын көөлөн ошондо сууйт. Адамга эгерде алтындан, күмүштөн, берметтен бир нерсе берип дагы мекенинен куу бирсең, андан көрө ушуну ал дагы мен мекенде эле калайын деген инсан бар. Азыр ушул учурда азыр Москвада жашайбы, Америкада, Кореяда жашайбы, өзүбүздүн шорого жетпейт деп коюп жүрүшөт экен. Шорону алып барып алган. Алардагы эң мыкты суусундук ичсе деле өзүбүздүн шорого жетпейт да. Деп азыр чет өлкөдө бие кармап, сүтүн саап, кымыз ичип жашап аткандар бар. Аны каяктан үйрөндү? Мекенинен үйрөнгөн. Мекендеги ошо суусундукту сагынып атат. Мекендеги чучукту сагынып атат. Демек анын организмине мекендин топурагы сиңип калган. Кама инна ли хадинатик хаккун лабануха фали ардак хурмат ватаниха. Сизге сүт берген, сизде эмизген энеңиздин укугу сизде канчалык көп болсо, сизге эң мыкты топурагы менен шифа болуп келе жаткан мекениңиздин укугу ошончолук көп. Эсиңизден чыгарбаң. Сизде эмизген энеңиздин укугу сизде канчалык көп болсо, сизге топурагы менен шифа болуп келе жаткан мекениңиздин укугу да ошончолук көп. Мекендин топурагы эмне? Туылган жердин топурагы алтын. Бул сөз жөндөн чыккан эмес. Биздин бабаларыбыздын тилинде мөөрү бар эле. Алардын айткан макал, накыл кептеринде биринде аят, биринде хадис жыттанган эң мыкты накыл кептери бар.
Акырын мисалы тез айтпай, 1-2 жолу кайталап, бир макалды 10 жолу кайталап, андан жүздөгөн маанилерден акыл насааттар чыгарып алганга болот. Анткени ар бир сөзүндө аят менен хадис жыттанат. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзү إذا قدم من سفر فأبصر جدرات المدينة أودع ناقته. Эгерде пайгамбар төсү менен сапардан кайтып калып, дөңгө чыгып, Мадинанын алыстагы үйлөрүн, дуалдарды көрүп калганда пайгамбар төөнүн чылбырын бош коюп мойнуна таштап койчу. Ошондо шыпылдап басып калат. Карагыла, не деген мыкты мекенге болгон арзу. وإن كانت دابة حركها من حبها. Эгерде бир эшек качыр болсо төөдөй баспаган байланыштуу пайгамбар Мадинанын дуалдары көрүнүп калганда качыр менен эшекти тебине баштачу, тездетип бастырып калчу. Субханаллах. Айванатта да ушундай бар. Айрыкча эшек бир кызыктай жаныбар тоба кылды. Суу сугурганы барасың талага. Тепкиленип атып, 2 бутуң талып бүтөт 2 аягың. Дагы камчыңа, дагы таяңа майда-майда мыктан кагып алгансың. Жаныбарды урмакчы болуп, бастырыш үчүн. Дагы бир шиш жыгач алып алгансың. Муну ол жерине мында басса сайсаң, кулагын жапырып, секирип, чуркап бергенге сүйүнөсүң. Аны китилер бошотуп эле муну жакты карасаң, өзүңдүн үйүңдөгү акырдан табасың, багыңдан табасың. А кеч эгерде минип кайткан болсоң, теминбейсиң дагы, камчыланбайсың, зуулдаган боюнча үйүң алып келет. Ушундайбы? Ат да ушундай, уй да ушундай жаныбар. Жайыт калып барасың, бирок кайтканда ар бир уй өзүнүн ээсинин үйүн таап кирет. Нафсын эле жеңилип калган бир өгүз же болсо уй болбосо, кошунан короосуна кирип кеткен. Карабайсызбы, өз акырынан жем жеген уй да болсо, эшек да болсо, өз мекенин таап келип атат. Бал инна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам, жада калса пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам كان يستخدم تراب وطنه في الرقية والعلاج. Керек болса пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мекендин топурагын дарылыкка да иштеткен. Фаан Аиша радияллаху таала анха, Айша небиз андан Аллах разы болсун риваят кылып айтып атат. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кана якул фи рукия, дем салып кимдир бирөөгө Аллах Тааладан шифа тилесе, анда ал пайгамбар отура калып, бисмиллах, турбату ардина, вариqatu ba'dina, yashfa saqimuna bi'idni rabbina. Пайгамбар айтат, отура калып, бисмиллах, Аллахтын ысмы менен деп, анан сөймөй менен бармагын оозуна салып шилекейлеп туруп, ва турбата ардина, муну бул мекенибиздин топурагы, оозубуздагы шилекейге жуурулуп, Аллах өз буйругу менен момундай болгон ооруларга шифа да берет деп кимдир бирөөнүн жарасына сүйкөп койчу. Сүйкөгөндөн көп өтпөй айыкчу. Аны биз кичинелигибизде ата-энебизден үйрөнгөнбүз. Чуркап бара жатып, баягындай жыгылганда тизелер, анчам чежелер айырылып кеткенде, эч кандай биз аптекага барчу эмеспиз. Ошол жерден эле кочтап туруп, кумнушундан туруп, сонун кылып себеп коет элек. Кыртышы сонун болуп, калың болуп, 2-3 күн чыдасаң, анан кайрамда сыйрып коесуң. Ушул мынеке. Ушул мекендин топурагы. Ушул мекендин топурагы дары болуп атат. Мекен деген кандай баалуу кагылайындар. Эң мыкты күнөстүү 4 мезгил адашпай келген. Өз учурунда жазды жаздай, жайды жайдай, күздү күздөй, кышты кыштай көргөн эң мыкты тоосу да, тегизи да бар эң мыкты өлкөбүз. Эгерде бир өлкөдөн экинчи өлкөгө барсаңар, кээ-биркилер суу ылгайт, кээ-биркилер аба ылгайт, тамак ылгап кыйналат, кээ-биркилер кыйгак болуп ич өтүп кыйналат. Ошондуктан
İslam ilimpozdorу bir өлкөдөн экинчи өлкөгө барсаңар, bir шаардан экинчи шаарга барганыңарда бат адаптация болуш үчүн дароо ошол жердин топурагын тилиңер менен сөймөйүңөрдү шилекейлеп туруп, таза топурактан жалап койгула. Же болбосо дал ошол мекенде өндүрүлгөн айранды иче салгыла, тез адаптация болосуңар. Субханалла. Тамагы дагы өзүнчө, топурагы да өзүнчө. Дароо сиз аны менен адаптация болуп өгөйлөнбөйсүз. Не деген мыкты көрсөтмө. Кээ бир наристелердин уктабай, ыңаалап чаңырып ыйлаганына кээ биркилер мындай көңүл бура бербейт. Дал ушул жерде Якуб пайгамбардын окуясы. Якуб пайгамбар уулу Юсуф алейхиссаламды жоготуп алып, катуу кыйналды. Баласына болгон өксүк, перзентине болгон катуу сагынычтан улам эки көзү солуп сокур болду. Субханалла. Аллах ата-энени перзент менен, перзентти ата-эне менен, бир тууганды бир тууган менен эч качан сынамасын. Качан гана арадан ай, жылдар өтүп, Юсуф пайгамбар ери жетилип Мисир элинде чоң финансы жагын карай турган министр катары бааланып, финансы жагын тескей турган пайгамбар болду. Өзүнүн бир туугандары кастык кылган, душмандык кылып, кербендерге сатып берген бир туугандары ачарчылыктан улам буудай, дан, арпа, нандык издеп келген учурда аларды таанып, анан көп ортодо окуялар болду. Ушул учурда таанышып бүткөндөн кийин атама менден салам айткыла. Атама менден салам айткыла дагы, анан бир сураныч деп үстүндөгү кийимин чечип берип атат. Үстүндөгү кийимин чечип, барарыңар менен атамдын бетине ушуну жапкыла деди. Анткени бир туугандар айтты да. Юсуф пайгамбардын атасы бир, апасы бөлөк бир туугандар булар. Атасы бир, апасы бөлөк бир туугандар. Аны түштүктө күнү ача деп кое ушугул ушундай дейт. Якуб пайгамбар көз көрбөйт, жүзгө чамалап калган, таягына сөйөнүп, айылнасында туугандар менен отурат. Бир окумда башын көтөрүп, мындай кенен мурду менен абаны жутуп, Юсуфтун жытын жыттап атам деген, карагыла. Юсуфтун жытын жыттап атам деген, ошондо жандагылар баягы эле алжыган сөзүн сүйлөп атат. Дешти. Көп өтпөй уулдары келди. Ой, сүйүнчү эле сүйүнчү. Сүйүнчү деп болгон кабарды айтып, атасын сүйүнтүп, анан муну сиздин бетиңизге жабуубузду Юсуф уулуңуз суранды деп көйнөгүн жапкан. Ишенесизби? Кээде эч бир тамак наар татпай чалканча жатып, бир жылдан бери ооруп жаткан атасы, энеси алыстан баласы, кызы келгенде көзүн ачып, ошол күнү чай ичип калат. Ошол күнү ал акыбалын сурап, тырышкан алтыз алакан менен анын чачын саамайын, бетин сылайт. Анан ошентип көп өтпөй акырын жан таслим болуп кете берет. Карагыла. Баласынын келиши, кызынын келиши менен ата-эне чыйралды. Көзүн ачты кадимкидей. Өтпөй аткан чайнам өттү өзөгүнөн. Болду. Анын эң сөзү ошол эле да, ошол балам келсе деген анын көкүрөгүндө өксүк бар эле. Карабайсызбы? Баласынын кийип турган кийимин чечип алып келип жапканда, Юсуфум менен, жаным менен, уулум деп ордунан туруп, аябай ыйлаган, көйнөктү алганда эки көзү чай төбөп жашнайкай көргөн. Эми ыйлап аткан бешиктеги наристеге эмне кылса деле уктабайт, бирок илгеркилерден калган бир адат бар. Өзүнүн эмизген апасынын жоолугун же көйнөгүн бешикке арта салып тербетсе, дароо уктап калат. Анткени анда энелик жит бар, энелик мээрим бар. Карабайсызбы, не деген мекен ал эне, наристе үчүн эненин курсагы, атанын желкеси, наристе үчүн дагы бир мекен.
Biz ошо атабыздын желкесинде, апабыздын кучагында ушинтип чоңойдук да, азыр эле солдоюп биз атабыз менен энебизди тоготпойбуз. Өтүп кеткен атаң менен энеңе деги азыр мисалы Кур'ан окуганды унуткансың сен. Качан гана бирөө кыйкырып, атаң менен апаңан Кур'ан окудуңбу? Бир кайрымдуулук чыгардыңбы дегенде гана эстебесең, айтор көпчүлүк мезгилде унутта калтырабыз. Арабтарда да ушундай адат бар эле. Ал бизде эзелтен өзү бабаларыбыздан калган салт. Бабаларыбыздан калган салт. إذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرة تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع. Биздин эски чыгармаларда, улуу жазуучулардын эски чыгармаларында кызын алыска турмушка узатып атканда атасы менен апасы үйүнүн бурчундагы топурактан кочтап өкө түйүнчөккө салып түйүп себине кошуп берчү экен дейт. Эмнеге десе, ооруп калганда, же бизди сагынганда тез-тез эле башымдап келе бербей, кайын журтуңа жат жана жек көрүнбөй, ушул сагынганда сандыгын түбүнө катып койгон ушул түйүнчөктү топуракты жайып алып жытта. Эгерде ысытмалап оорусаң дейт, зукам же башың ооруса, же ысытмаласаң, анда сөз түрдө бир сууга акырын бир кашык бир кичинекей күкүм тазасынан салып, аябай чылап жытта, же уурта же жала. Эзелтен ушундай, бул салт, бул сүннөт. Сахабаларда ушундай бар эле дейт. Алар соодага чыкса, илим сапарына кетсе, газабатка чыкса, үй бүлөсү менен коштошуп бүткөндөн кийин чөнтөгүнө эки кочтап топурагын салып алып кетчү дейт. Кыңкыстап сууктан же ысыктан ооруп калганда дароо ошо топуракты жыттап, же болсо ошону жастанып жатчу эле дейт. Туулган жердин топурагы алтындагы шыпадагы кагылайындар. Өзүбүздүн мекенибиздин, топурагыбыздын, кумубуздун уураган бир бутактын да кадырына жетейличи. Андыктан сөзүмдүн аягында ошондой мекенге болгон кадыр, сый, урмат ал ошол өзүбүздүн жерибизде жүрүп, жолду бүлүндүрүп, жол четиндеги тротуар жөө баскандардын жолун унаа менен бара жаткандагы жолду бүлүндүргөндөргө мен эсине салат элем. Бул биздин мекен, ал биздин жүзүбүз. Эч качан түкүрбөйлү, булгабайлы. Жөө жүргөндө дагы, унаа менен жүргөндө дагы эрежени сактайлы. Кырсыктардан Аллах Таала өзү сактасын. Азыр эми мындан бияка унаа айдоодагы татаалдай баштады. Сөз түрдө жол эрежесин бузгандан соң сынак тапшырабыз. Андыктан ошондой оор түйшүккө түшүп калбаш үчүн азыртан ошол мекенге болгон сый урматты ордуна коюп, жөө жүргөндө дагы, адамдар өтчү жерде дагы, адамдар өтчү жер болбосо дагы бир адам өтө турган болсо ошол жерден акырындап унаа менен аны өткөрүп койгонго батыналы. Ал биздин мекен, ал биздин жердеш. Кайсыл улуттун ээси болбосун. Кема тадину тудан, бүгүн сиз өтмөк жол жок жерден кимдир бирөөнү сыйлап өткөрүп койсоңуз, сөз түрдө сиздин үй бүлөңүздү да кимдир бир ошентип өткөрөт. Сизге болсун, сиздин тууган уруңузга болсун, сиздин үй бүлөңүзгө болсун, башка бир айдоочудан сый урмат албетте кайтып келет. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Жолдо жүрүү эрежелерин сактаганды Аллахтын баарыбызга насип этсин. Мекенге болгон сый урматты Аллах Таала баарыбыздын жүрөгүбүзгө терең орнотсун. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.